Садык аке немеде жазып калды Фейсбукка. Роза эже батага немеге үйгө келди деди. Үйгө келди, кеткиси келбей отурду. Сагыныч тарата албай көпкө чейин отурду деди. Анан ошону жазды. Мен айттым, ой Садык акем ал Роза эже күнүгө келип аткан жок үйүңүзгө. Ой камераңызды алып чыгып тартып калбайт белесиз. Камераңыз үйүңүздө бар, тартып калбайт белесиз десем, лайк басты, бирок ай деди, ошо менен неме кылды. Анан Роза эжеге звонок этти. Ой Роза эже Садык акен Ачакейге айылдап барыптырсыз го, айылдай турган кезиңиз келди го. Менин үйүмө деле айылдап келбейсизби десем, ой шүгүр не деди. Мен Болотко батага барган эмес элем, Болотко батага бардым деди. Сен аны каяктан билдиң деди. Ой мен ушундай немеден окуп калдым дедим. Ошо. Анан мен Роза эжени тамашалайм. Не деп, эле. Ой Роза эже сиз биздин небиз да, королевасыз да. Десем, сен тапкан экенсиң кимди королева деп айткан деп. Күлөт кайра. Эми бирок ошондой эле мамиле кылышыбыз керек да, ошондой эч ким кылбай жатырык да ошол. Эмесе мынтип неден 68-69 жылдары Японияга барыптыр. 75-жылы барганбы деме, Чыңгыз акебиз. Анан ошондо видео камераны ошол жактан көрөт да, ушинтип тартканды 75. Японияда 69-жылы чыгыптыр, бул 75-жылдары барыптыр. Анан эми түшүнөм мен, ал убакта өтө тоталитарный убакыт болгон, бирок жана литературный секретарь деп коет экен, ушул ар бир сөзүн жазып жүрөт да. Жаз деген уруксат берген жерге уруксат берген сөздөрүн жаздырат да, мейли жаза бер. Эми жашыруун эч нерсе сүйлөй, адабиятты сүйлөйбүз деп. Анан ойлойсуң да, мисалы мен неме издеп отуруп, Кунаев 80-жылдары го дейм, 78-жылдары го дейм. Өзү үйүнө звонок этип Чыңгыз акебиздин 1,5 саат сүйлөшчү экен. Эми ушундай бир душевный разговорлар болгон да. Анан эми ошол архивде отуруп, эми ошол архив барбы деп издесем, тиги Абдыжан акебиз айтты, билбейм, бирок Кунаевдин өзүнүн архивинде карап алсаңар, Алматыдан, аны Москвадан карап алсаң, это биринчи секретарлар эми запись болуш керек эле деп ойлоп койдум да. Мисалы Горбачев менен болгондо эле кабинетиндеги болгон сүйлөгөшүүлөр архив үчүн калыш керек эле да. Туурабы? Мейли ал жерде деле комитетте отургандар жастыра турган жастырат, жастырбай турган бере тургандар бар, бербей тургандар бар. Бирок канча жыл өткөндөн кийин архив ачылат да. Туурабы? Анан не кызыктын бардыгы неде болду? Жана Жаныш Рустембеков деген аке бар эле го. Ошол Нурсултан Абишевичке киргизип жүрчү да, посол болупчу. Анан мен ошого жолугуп сурадым. Жаныш аке, сиз киргизип жүрчүсүз эле го, ошол экөө сүйлөшкөндөрү барбы депчи. Десем, сен мага биринчи официальный кат жазбайсыңбы деди. Анан мен жооп берейин деди. Анан кайра ойлонуп тургандан кийинки жооп кандай айтты? Ай шүгүр, сен антип кат жазсаң билесиң, биз жок деп жооп берип коебуз. Андан көрө сен бир жолун таап митке кирбейсиңби? Анан өзүң кыдырбайсыңбы? Издебейсиңби? Деди. Анан мен ошол миттейлерге функцияда кошкум келди. Сотрудниктер ушул именно саясий эле маселелерге эле кат жазып отура бербей, ачык кат, жабык кат жазып эле отура бербей, YouTubeга салсын, архив үчүн да бир иштерди, функция кошулсун, жабып жашыра турган эч нерсе жок. Кийинки студенттер изилдейт, аспиранттар изилдейт, окуйт, көрөт, угат. Азыр жана искусственный интеллект каалаган тилден которуп берип атпайбы? Ушундай иштерди кылса болот эле десем, бир элчиге жакты, ал лайк басты. Өзү элчи болуп иштеген, бирок кетип калган, бирок туура айтып атасың, ушундай функция кошуш керек бизге. Функция кошпосо бир-эки киши бир жумуштарды эле аткарып калат, башка эч нерсе жумуш аткара турган жумушу жок. Мамлекеттин ичинде канча жата, сыртта жөн эле океан, айсберг болуп турат да. Туурабы? Мисалы